Урматтуу депутаттар, бул административдик территориялык реформаны биз көп жылдардан бери күтүп, айтып келе жатабыз. Мен өзүм эле ушул 3-4 жолу премьер-министрлер келгенде президенттерге да кайрылганмын. Бул жерден бул нерсенин тезирээк болгону жакшы, менин көз карашым бул, конечно. Бул жерден биз ошол убакытта эле 5-6 жыл мурун эле 5 миллиардка жакын финансовый экономиялар болот деп эсептегенбиз. Ушуга президентибиздин саясий эрки жетип, ушул нерсени баштаганын мен колдоого алам. Ошого кээ бир суроолорду берейин. Канча финансылык эконом болот эгер ушул этап биротоло бүтсө? Канча здание, сооружениялер бошойт? Ушул эки суроомо жооп берип турсаңыздар. Экономикалык эсептөөлөр бар да? Бар. Айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы, Чоросеитов. Бүгүнкү күнү ошол 1 миллиард 796 миллион сом экономия болду. Бүгүнкү күнү бирок ошол экономиянын баары биз бюджетке алып кетпейбиз. Ошол эле жерде жергиликтүү бюджет кайра беребиз. Ошо 3 жылдын ичинде каждый год ушул акчаны кайра берип турабыз. На поддержку бюджета деп, на поддержку реформы деп. Андан тышкары ушул бошогон мекемелер боюнча 197 мекеме бошоду. Бүгүнкү күнү ошол мекемелерди боюнча биз ошол эң негизги 4 министрге айттык. Минздравка, Минобразга, Минсоцтрудка жана МЦРга ушул мекемелерди өзүңөрдүн ортоңарда бөлүп алгыла. Кечип коесуздар, кичине тынчтанып аласыңар, биз суроо жооп кылып атабыз. Эшикке чыгып сүйлөшсөңүздөр. Ошолорду бөлүп алгыла, себеби эң негизги азыр маселелер бул садик маселеси, мектеп маселеси жана цон маселеси. Анан ошо реабилитацияны ушул мындай социалдык кызматтарды көрсөтүү жагынан. Алар азыр ошо ортосунда 4 министрлик негизги бөлүп атышат. Азыркы күнү ошондой. 452 айыл өкмөттөн 235 айыл өкмөт калат да. Ушул бардык сооружениялерди негизинен бала бакчаларга, курулуштарга берип атасыңар да? Социалдык. Жооп берип коюңуз. Нурбек Карыевич, негизинен жергиликтүү бийликтин мыйзамы боюнча ал территорияда калган менчик, ушул территориянын менчиги. Кандай багытта пайдаланганы өздөрү чечишет. Негизинен приоритет бергенибиз ошол эгерде бала бакчага цонго эмете турган болсо, ошол акча каражаттарын биз кошумча бергенге даяр болуп турабыз да. Бирок ал жергиликтүү кеңеш менен, жергиликтүү бийлик менен чечиле турган маселе болот да. 1 миллиард 900 дедиңизби? 800. Азыраак болгонсо да, мейли кийинки экинчи этабында да бириккенде может болушу мүмкүн. Азыркы жаралган эле сиздер айтып атасыздар, район аралык деп атасыңар. Азыр айыл өкмөттөрүнүн арасында дагы анклавтар бар. Ошол экинчи этапта ошол анклавтарды жок кылып өтүш керек. Райондордун арасында дагы бар. Мисалы, Кара Суу району, Араван району, Мокат району аралашып кеткен жерлер бар. Ошол эле мен айтып кетейин, Чогом деген айыл бар, Кичи Алай деген айыл Араван районуна карайт. Аравандын борборунан 100 километр алыстыкта жайгашкан. Нокаттын деле айылдары бар. Ошол Кара Суунун ичине кирип кеткен. Ошо окшогон нерселерди сөзсүз түрдө жергиликтүү бийлик менен биз менен иштесеңиздер, кайсы жака кошуу выгодный болот дегендечи. Ошону эске алсаңыздар. Биз депутаттар ошол кирели деген элек, сиздер аны киргизбей койдуңуздар бизге ушул комиссияга. Бирок биз менен иштесеңиздер жакшы эле болмок. Кийинки суроом, баягы сиз айтып кеттиңиз, Кудайберген Базарбаевич, 4 жылдан 5 жылдык срокко айылдык кеңештерин деп атасыздар, ошол туурабы? Туура. Сандары боюнча азыркы действующий мыйзамдар боюнча кете берет. Азыркы действующий мыйзам боюнча 9062 депутат. Анан кийин мореки атырдан кийин Кудай шайлоо болсо 6386 болот. 2676-га кыскарат. Хорошо, мен негизинен колдойм.